Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар. Bir жумадан бери сиздер менен жолугушпай, мен да сиздерди сагынып калдым. Bir жума мен үчүн мына карантиндеги убакыт өтө маанилүү убакыттардан болду. Мен bir жума бою şu тренингтерибиздин бардыгын онлайн системасын өткөргөнгө аракет кылдык. Азыр иштер бүтөйүнүп калды. Бирок ушул арада сиздер менен мындай бир сүйлөшө турган сөздөр да көбөйүп калды. Бүгүн ушундай бир мүмкүнчүлүк таап bir маселени сиздерге мындай бир талкууга койгум келди. Тагыраак айтканда талкуу деле эмес, мен мындай билейин деген маселе. Анткени биз бир коомбуз, бир элбиз. Бардыгыбыздын максаттарыбыз, кыймылдарыбыз, аракеттерибиз, мүдөлөрүбүз, сезимдерибиз бир болушу керек. Жана мына карантин учурунда биз ар башка үйлөрдө өзүбүздүн чарбаларыбыз менен алек болдук. Кимдир бирөөлөр эс алды, кимдир бирөөлөр ден соолугун оңдоду, кимдир бирөөлөр WhatsApp'tan чыккан жок, кимдир бирөөлөр койчу иш кылып ар ким өзү туура деп тапкан бир иш менен алек болуп атты. Но Аллах насип этсе бул карантин бүтөт. Бир канча убакыттан кийин бүтөт. Жана бул бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Мына ушул суроо мени күндө жаңы бир максаттарды, улам жаңы бир пландарды койгонго ушундай бир шыктандырат. Күндө мына карантин бүтсө мен муну кылам, ошо кагаздар менен. Жана ошол учурда мен да силерден сурагым келди. Сиздер карантиндин бүтүшүнө даярданып атасыздарбы? Бүтсөңүздөр эмне иш кыласыздар? Ушуну билгим келди. Анткени жашоодо дайым эле бир нерсеге токтоп, сарасеп салып, жана бир андан бийигирээк башка бир мүдөөгө, башка бир тепкичке көтөрүлүүгө дайым эле мүмкүнчүлүк берилгенине карабай, дайым эле ага биз чыгынып мындай убакыт таба бербейт экенбиз да. Жана ушул карантин ушундай бир секирик жасаганга даярдана турган убакыт болду. Мен ушундай деп байкадым. Акылды пештегени, өзүңдүн жашооңо сарасеп салганы, бул жашоодо эмнеге жетиштик, эмнеге жетишпей калдык, эмне кылышыбыз керек эле, эмне менен алекпиз, эмнеге алаксып калдык. Мына ушул маселелерге ой жүгүртүп, жана тез аранын ичинде чыйрылып туруп, мына ушундай пружинага окшоп секиришти пландаштыра турган кырдаал болду деп эсептедим. Жана сиздерден дагы бир жолу билгим келет. Ким мына ушундай мүдөлөрдү койду? Мен карантин бүтсө мына ишти кылам. Мен жашоомду өзгөртөм деп кимдин жашоосунда мына ушундай ой мүдөлөр пайда болгон болсо комментарийге жазып коюңуздар. Жана мага да аябай идеялар кызык. Эгерде ким өзүнүн үстүндө өнүгөм деген болсо, ким мынагу жашоодо алсыз экенмин, менин коргой турганым чебим өтө алсыз курулуптур. Кичинекей эле бир кризис болсо, кичинекей эле бир жагымсыз абал болуп калса, мен мүңкүрөп калат экенмин, демек муну өзгөртүшүм керек дегендер болсо, менин колумда көп нерсе бар экен, мен ушуну эл менен бөлүшөйүн дегендер болсо, иш кылып койчу. Карантинден кийин ким эмне менен алек болгусу келет? Мен өтүнөм, ал эле комментарийге жазып коюңуздар. Эгерде карантинден кийин деле мурдагы жашоосун уланта берем дегендер болсо, билбедим алардын. Демек бул жашоодо максаттары анык, иштери дайын, жана дайыма ийгилик үстүндө жүргөндөр окшойт. Аларга анда сөз жок, аларга жеткенге аракет кылышыбыз керек. Эгерде жашоодо эч кандай ийгилик да жок, сенекте, жардылык, жетишпестик, 24 саат наалыма менен жашап аткандарыбыз болсо, анда бул кырдаалды пайдаланып, жашоону өзгөртүүгө секирүү керек деп ойлойм. Анда бардыгыңыздарды суранам, күтөм, комментарийлерге билдириңиздер, жана ушул видеону башкаларга да бөлүңүздөр. Балким кимдир бирөө бул жөнүндө ойлогон эместир. Кайра карантин бүтсө, баягы эле тас кейпибизди кийебиз да. Кайра эле баягы жумушта мен эмне кылмак элем, менин колумдан эмне келет эле деп жүргөндөр болсо, алар балким ушу видеону көргөндөн кийин ойлонуп калат. Ойлонууга дагы деле убакыт бар, жана ойгонууга да өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Өзгөчө ойгонгондон кийин жашоону өзгөртүүгө да толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жашоо бир керемет. Жана муну ушундай алсыздыкта, ушундай бечелдикте, чабалдыкта жашап өтүү менимче мындай бир кылмыш болсо керек. Ошондуктан карантин бүтөөрү менен секирик жасайм дегендерге даңк, ура, чогуу болойлу. Ким эгерде байланышкысы келсе, ылдыйга
комментарийге жазыңыздар. Мүмкүн болсо телефондоруңарды менин WhatsApp'tanбы же Instagram'данбы жеке коржунума жөнөтүңүздөр. Башкалар тилердин номуруңар менен пайдаланып калбасын. Анткенде да бул жашоо керемет жана ага берилген бир мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга аракет кылышыбыз керек. Ким карантинден кийин эмне кылууга даярданып атат? Бөлүшүңүздөр.